Кыргыз диаспорасынын тарыхы 92-жылдан башталат. Ал мезгилде ошол биринчилерден болуп, чабалекей болуп, биздин мигранттар, именно ошо эмгек мигранттары соода менен алек болуш үчүн ошо Екатеринбург шаарына келгенден баштап жамаат түзүлүп, ал жамаат кийин барып өсүп, кыргыздар көбөйгөндөн баштап 2001 жылы, андан кийин 2008 жылы регистрациядан, юридический регистрациядан өтүп, Кыргызстан Урал диаспорасы ошол өзүнүн эмгек жолун Екатеринбург шаарында жасап келет. 2008 жылдан бери Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасы аябай чоң көптөгөн жумуштарды жасады. Анын ичинде айта кетсек, бул замандаш ассоциациясынын төрагасы Бусурманкулов Кадыр Байке менен чогуу 2014 жылы, 2013 жылдары Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасы дүйнө жүзүндөгү эң мыкты деген диаспоралардын катарына кирип, биздин ушул жерде жашап иштеп жаткан эмгек мигранттарын көйгөйүн көтөрүү боюнча, аларга жардам берүү боюнча, алардын укугун коргоо боюнча алгылыктуу иштерди жасашты. Кыргызстан Урал уюмунун жаралышына, түзүлүшүнө быйылкы жылы 22 жыл болот экен. 22 жыл болду. 1997 жылы ошол уюм түзүлгөн себеби мындай болгон. Баягы биз союз таркагандан кийин биздин жарандар көбүнчө Россияга жумушка, окууга келгенге аябай көп мажбур болушту. Ошо биздин өзүбүздүн жарандарыбыздын көбөйгөнүнө карата уюмду ачууга мажбур болдук. Себеби дегенде уюмдун бир жакшы жагы бар болчу, юридический жагы ачылды бир жагы. Анан биздин өзүбүздүн юридический жактан ала келгенибизде эми жергиликтүү власттарга кайрылуу жагынан көп суроолорду, кыргыздардын түшкөн вопростордун мындай жөнөкөй эле ала келсек, жумушка туруу жагынан, регистрация жагы көп ошондой проблемалар башталган. Ошонун үстүнөн ошол уюмду ачканбыз. Көп жакшы деген жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетиштик ошол уюмдун артынан. Эң бунун мааниси, Кыргызстан Урал уюмунун мааниси биринчиден бирден бири саналып кетет. Биздин өзүбүздүн салтыбызды унутпайлы, өзүбүздүн тилибизди унутпайлы деп, ошо өзүбүздүн ушул жерде төрөлүп чоңойгон муундарыбыз өзүнүн кыргыздын салтын унутпасын, тилин унутпасын деген көп ошого каралуу жагы каралды. 97 жылы биринчилерден болуп ачканда ошол убакта Россия боюнча мындай диаспора жок болчу, мен билем, анткени баардык жер менен кабарда болгом. Ал убакта биринчи жолу ачканда ошо бизге шаардык администрациядан келген, областной администрациядан келген, Екатеринбург өзүнүн шаарында башкир улутунан, татардан, чечендерден, азербайжандардан, тажиктерден болуп бир 10га жакын улуттун диаспоралары катышкан биздин ачылышында. Биринчилерден болуп биз өзүбүздүн таланттарыбызды чыгарып, ошол жерге чоң концерт коюп, 3 күн аншлаг болуп, ошо Кыргызстан Урал уюмун ачканбыз ушу Екатеринбург шаарында. Ошондон кийин бизде 2003 жылы бүткүл дүйнөлүк курултай болду Ысык көлдө. Ошо курултайга барганыбызда, ошо Россиядан барган шаарлардан 15ке жакын диаспора ачылыптыр. Ошо 97 жылдан кийин ошол баарыбыз бирге ошо таанышып, ошол жерден Казакстандан бир шаар болгон, Петропавловскден барды. Алар да ошо кыргыз уюмун ачыптыр, диаспорасын. Ошону баардыгыбыз 16 шаар баарыбыз бири-бириз менен таанышып, ошол эле жылы 2003 жылы мен Екатеринбург шаарына ошо 16 шаардан келген диаспоралардын баарын чакырдык. Биздин максатыбыз эмне болду? Баардык ачылган шаарлардын ичиндеги диаспораларды бир уюмга, ассоциацияга алып келели деп. Ошондо атын ошо Екатеринбург шаарында 3 күн сүйлөшүүлөр болуп, анан ошондо ассоциация замандаш деген чоң ассоциацияны ачтык. Мына анын жетишкендиги бүгүнкү күндө. Мына ошо 2003 жылдан бери ала келгенибизде, ошондо Россия боюнча 15 шаарда бар эле, 15 шаарда. Азыр бүгүнкү күнү Россия боюнча 49 шаарда ачылды. Казакстанда 18 шаарда, дүйнө жүзү боюнча 112 шаарда бар.
диаспоралык организациялар, ушундай Кыргызстан уюмдары. Себеби бизден ушундай тажрыйбаны көрүшүп, биздин кылып аткан жумушту көрүшүп, бардыгы көп жерлердеги биз жардам берген жагыбыз да болду, көп шагалар жардам бердик ачылганына, ачылышына дегендей. Бүгүнкү күндө эсептей келгенде 46 мамлекетте бар диаспоралык организациялар, ушул уюмдар жакшы. Биз 13-жылы бүткүл дүйнө жүзүндөгү ошо диаспоралык организациялардын баарын чакырган кезде 112 шаар болду. 46 мамлекеттен чакырып, ошо жолугушуу болду. 2 күн Ысык көлдө, 1 күн Бишкекте аябай жакшы сөздөр айтылышты, каалоолор айтылышты. Биринчи эле багы биздин өзүбүздүн кыргыздардын биримдиги, ынтымагы, жакшылыгы, ошо биздин экономика өссүн деген багы маанидебиз. Көптөгөн мигранттар чыгып кетпеди бүгүнкү күндө тышка. Ошого байланыштуу мына бүгүн мисалга тиги Турцияны ала келсек, аларда да мигранттар көптөрү тышка чыгып кетип, за границалары көп жакшы деген технологиялар кайта артынан келип, мигранттардын өздөрү эле бүгүнкү күндө өздөрүнүн мамлекетин аябай көтөрүп алышты. Тажрыйбасын топтоп, бүгүнкү күндө биздин да үмүт ошондой эле Кудай буйрса ойлойбуз, ошондой эле биздин Кыргызстан келечекте жакшы ушундай алдыңкы мамлекеттерден болот деп ишенебиз. Кыргызстан Урал диаспорасынын жетектеген биздин маркум агабыз Камчы байке өтүп кетти, көзү өтүп кеткенден кийин азыр жакында баштап 2 ай болуп калды. Долонбаева Гүлшан Абдубаетовна айым жакындан шайланып ушул ишти алып барып атат. Анан кыргыз диаспоранын кандайдыр бир аялдарга бир болгон өзүнүн бир жардамы аябай өзгөчөлүү. Себеби дегенде бул жерге кыз келиндер мисалы үчүн өзүнүн туулуп өскөн шаарын таштап, жерин таштап, бул жерге эмгектенейин деп, акча табайын деп, балдарын багайын деп, же кээ бири болбосо студент катарында келип, кыздарыбыз болсо ушул ата-энелерине жардам иретинде, аз өлчөмдө болсо дагы өзүнө бир жардам көрсөтөйүн деп келип аткан учуру. Анан бул аялдардын өзү эле негизги коомдо мисалы үчүн эркектер менен азыр эркектер капа болбосо тең тайлашып эле иштеп келе жатабыз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Себеби дегенде бир кыргыз эли бул көчмөн калк болот. Көчмөн калк болгонуна байланыштуу бул башка элдердин аялдарына салыштырмалуу биздин аялдар өзүнүн бир эле жеке үй бүлөсү менен алек болбостон коомдогу өзүнүн орду ролу аябай эле чоң. Кыргызстан Урал диаспорасы биз элдин астында өзүбүздүн бардык составтарыбыз менен тааныштырып, элди топтоп тааныштырып, биз өзүбүздүн кызматтарыбызды, өзүбүздүн милдеттерибизди толук биз түшүндүрүп айттык. Эми мен именно могу аялдар комитетин жетектегенден кийин мен ар бир аялдын, ар бир кыздын, ар бир ушул алардын көйгөйлөрүн билүүгө мен аракет кылышым керек. Анан сиз туура эле айтасыз. Себеби дегенде Кыргызстандын закон тиги мыйзамдары менен биздин Россиянын мыйзамдарында кээ бир өзгөчөлүктөр бар. Ошол мыйзамдарды, жергиликтүү мыйзамды биз толук жеткиргенге аракет кылабыз. Андан тышкары дагы биз тиги кыз келиндерибизге мисалы үчүн кандай десем, турак жай маселеси болуп калышы мүмкүн. Эки улуттун арасындагы кыздарыбыз эми мисалы үчүн бул жерде деген көп улуттуу калк, көп улуттуу эл бир жерге барып иштегенде башка улуттардын арасындагы кыздар менен келишпестиктер болуп калат. Ошол жерде барганда дагы мыйзам чегинде биз чечип бергенге аракет кылабыз. Эгерде кээ бири мисалы үчүн турак жай жөнүндө турак жай жок болуп калып, же ошол күнү гана ошол үйүнөн чыгарылып калган учурлар болот. Аларга да барып жардам берип, биз мүмкүн колубуздан келишинче биз аракет кылганга жардам берип атабыз. 21 сентябрда жаңыдан шайлоо болуп өтүп, ошол шайлоодо учредительдер и мекендештердин биздин Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасынын мүчөлөрү тарабынан менин кандидатурам коюлуп, ошол шайлоодо мени бекитишти бул должностька.
Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасынын кылган иштери жөнүндө бул жердин башкы консулдугу дайыма баса белгилеп айтып кетет. Бизде канча башкы консулдук алмашкан болсо, ошол жылдардын ичинде Кыргызстан Урал кыргыз диаспорасы менен тыгыз бирдикте жеңил жерден оорун колдон алып бир организмде катары иштеп келишет. Биздин деле азыркы түзүлгөн команданын башында турган жаштар командасынын деле биздин тилегибиз ошол. Башкы консулдук менен бирге бул жердеги жергиликтүү бийлик менен чогуу, биздин өзүбүздүн мекендештер менен чогуу, андан сырткары Кыргыз Республикасындагы аткаруу бийлиги менен дагы чогуу көптөгөн жакшы бир иш пландарыбыз бар. Ал иш пландарды ашырууда азыр өзүңүз белгилеп кеттиңиз, команда жаңыланды, жашарды деп аны туура белгиледиңиз. Кары келсе ашка, жаш келсе ишке демекчи. Азыркы биздин жаштарыбыз биринчи, экинчи поколенияда өсүп чоңойгон жаштар чоңойду. Бул жерде адаптация болушту, билим алышты. Ошол жаштардын бардыгы азыр күчкө толуп, билимге толуп, ошол биздин мекендештер үчүн, биздин кыргыз үчүн күйүп жанып бери жакшы иштерди алып баралы деп өздөрүнүн демилгеси менен келип эжекке чогуу иштейли деп атышат. Бул албетте аябай кубанычтуу. Ар бир комитеттин өзүнүн жумуштары менен алектенгенден сырткары, андан сырткары ушу биздин диаспоранын бирден бири эле максаты, бул эми эң биринчи максаттарыбыздын бири болсо керек, Кыргызстан үчүн бир көпүрө болуу, Кыргызстан менен ушул жерде жашап жаткан мекендештердин ортосунда бир көпүрө болуп, андан сырткары жергиликтүү бийликтин, Россия Федерациясында жергиликтүү бийликтин алдында биздин улуттун намысын коргоо, биздин мекендештердин укугун коргоо, алар менен тең ата сүйлөшүү, кайсыл жерде болбосун өз намысыбызды бербей, ушу кыргыз үчүн бир жакшы иштерди алып баруу максатыбыз. Азыр салыштырмалуу биз 2006-2007 жылы ошол специалисттердин потогу менен чыгып кеттик. Ошол маалга караганда биздин бул жерде жүргөн мекендештерибиздин укуктук абалы кыйла жакшырды десем жаңылышпайм. Евразийский соглашенияга киргенден кийин ишке орношуу боюнча, регистрация боюнча, медициналык кызмат алуу боюнча бизге көптөгөн жеңилдиктер берилди. Ошол эле Өзбекстанга, Тажикстанга караганда бизге бир канча жеңилдиктерди биз сездик. Аны менен эле бирге көйгөйлөр дагы аябай көп. Миграционный поток азайган жок, жылдан жылга көбөйүп атат. Аны статистика дагы бул жерде жергиликтүү бийликтин статистикасы дагы баса белгилеп айтып кетишти. Жылдан жылга Кыргызстандан келген поток эч азайбай кайра көбөйүп атат деп. Анан ушул потоктун ичинде баса белгилеп кете турган нерсе бул биздин үй-бүлөлүү мекендештердин көчүп келүүсү болуп атат да. Мурда же атасы, же энеси кетип, ал жакта балдары калып калган болсо, азыр көбүнчө басым ата энеси келип, кичине мутуна туруп, жумуш, баягы эмгек келишим менен иштеп калгандан кийин бул жерде өздөрүн кыйла жакшы сезип калат да. Баягы айлык алып, бутуна туруп, көзү жетип калгандан кийин үй бүлөсүнүн баарын бул жака алып чыкканга баардыгы бел байлап, балдарын 4 бала болобу, 5 бала болобу, баарын алып келип, ушул жерде бир жакшы жашоо кечиргенге аракет кылып атышат. Бул бир жагынан жакшы көрүнүш, эмнеге дегенде ата эненин тарбиясы, ата эненин мээрими жок өсүп аткан балдарга караганда кыйналса деле ата энесинин жанында жүргөн балдар көп. Эненин тарбиясын, атанын тарбиясын, мээримде чоңоюп атканы бизди кубандырат. Ошол менен эле бирге бир айдан бери ошол орунга келишим менен Таганский ряд деген ошол чоң район бар. Ошол райондо биздин мекендештер аябай жыш жайгашкан. Ошол жыш жайгашкан райондордун 6-7 мектебинин баары жогун көрүп, таанышып, обход жасап чыктык. Ал жерде мектептин директорлору менен, социальный педагогдор менен, директорлордун орун басарлары менен, психологдор менен жолугушуп сүйлөшкөн маалда баарын эле ошол биринчи бир көйгөйү бул баланы алып келип эле баягы чоң атасынын, чоң энесинин үйүндө, айылда жүргөн эле балдарды ал жактан оторвать этип туруп,
башка бир средага чөйрөгө кошуп коюп атабыз. Ал чөйрөдө бала биринчиден бул социальный шок, культурный шок, экинчиден психологический шок болуп бала ошол чөйрөгө киргенде ата-эне тараптан адаптация болуш үчүн бир жакшы бир кадамдар жасалбай атат экен да. Ата-энелер биринчиден эле ошол биздин баягы ботинкасы жыртылбасын, көйнөгү бүтүн болсун, курсагы ток болсун деген эле бир түшүнүк менен эле кармалып калып, андан сырткары теги бала эмне ойлоп атат, балам эмнени каалап атат, балам мектепте кандай окуп атат, эмнеге кызыгуусу бар, кайсыл предметтен кыйналып, эмнесине мен жардам берсем экен деген мындай кызыгуу ата-энелер тараптан жок койсо деп айтышты. Бул маселеге азыр биз ошол мектептин директорлору менен чогулуп бир ресурсный центр ачууну пландап жатабыз. Бул ресурсный центрде 4-5 балалуу ошол именно биздин кыргыз жарандыгы бар биздин мекендештерден же болбосо орус жарандыгын алган эле мекендештерибиздин балдарына ушул чөйрөгө сиңип кетүүсүнө бир жардам бере турган ошол эле социальный педагог, ошол эле психологду, ошол эле орус тилинен берүүчү эжекени грант аркылуу каржылап берип 149 мектептин базасында ошол ресурсный центрди ачалы деп азыр пландаштырып иштеп жатабыз. Ушул маселенин үстүндө биздин жарандардын ата-энелерине кайрылып кетет элем. Баланы бир эле курсагын тогузуп, бир эле ошол ботинкасын алып берип, үстүнө кийгизип, портфелин алып берүү эмес. Бул деген баланы бул жака алып келгенден кийин бала үчүн чоң бир жоопкерчиликти сезишибиз керек. Баланын оюнда угушубуз керек. Өткөндө бир-эки бала менен сүйлөшсөк, бала атамы 3 күнчө көрбөй калам дейт. 3 күндөй көрбөй калам, апамы кечинде түнү келет, апам 12 саат иштейт, еще дагы халтурага барат, апамы көрбөйм дейт да. Тамакты ким жасайт десем, ошол апам тамак жасап коюп кетет, ошону эжекем жылытып берет, аны жеп, даже ата-эне менен болгон баланын ортосунда эч кандай байланыш да жок. Ата-эне келгенден кийин баланы мектепте кандай болду, эмнеден кыйналып атасың, кайсыл тилге барасың, спортко барасыңбы, же болбосо мектепте питаниең кандай болуп атат, ошол суроолор менен алек болбой эле ошол балам мектепке барып келди, курсагы ток, жатты, кетти, ошол эле бир мындай күнүмдүк эле бир турмушту гана чагылдырып, андан сырткары берки балдардын өзүнүн ички бир туюу сезимдери аңсап атат да. Балдарыбыз эч кандай бир иш менен алек болуп, бир кандай бир кружокторго барып, секцияларга барып заняты болбогону үчүн балдар ошол телефондо отуруп, анан ошол биздин мекендештердин балдарынын арасында суицидтер, теги өзүн этаждан таштоо, ошол көпчүлүк бир терс бир көрүнүштөр ошол биздин мекендештердин арасында да кездешип атат. Ошондуктан биз ошол ата-энелер менен дагы жалпы чоң иш алып барууну көздөп атабыз. Азыр бир эле ал балдар менен эмес, алардын ата-энеси менен, ата-энелерине туура жол көрсөтүү менен, аларга баланы тарбиялоодо бир усулдук бир кеп кеңештерибизди берип, андан сырткары тиги орус тил билбеген биздин жаш балдарды орус тилинен ошол акысыз бир окутууга бир аракет кылабыз деп жатабыз. Ушул убакка чейин мен Каримов Камчы байкебиз барында мен аялдар комитетин жетектеп келдим. Бул комитетти жетектеп турган маалда ушул балдардын көйгөйү көтөрүлгөндө биз мындай бир точечный эле жардам берчүбүз да. Если бир жерде проблема болду, ошону бир айлык, 2 айлык тиги баланы окутуп, ошонун тиги каржысын биз өзүбүз көтөрүп эле койчубуз, чогултуп эле диаспоранын ичинде. Эми азыр биз көрдүк, ал деген бир точечный иш, бул эч кандай бир жыйынтыкка келбейт экен, эч кандай бир эффективдүүлүгүн көрсөтө алган жок. Ошондуктан бул деген бир система түрүндө иш болбосо, бир система тууралуу бир жакшы бир системаны ойлоп тапмайынча, бул деген көйгөй эч качан чечилбешин биз билип, ошол мектептин директорлору менен жолугушуум да ошол себептен болду. Билим берүү системасындагы алардын биздин балдарга койгон
требованиясы кандай, ошол требованияны биздин балдар кандай жол менен алып кете алышат, анан ошол эле биздин балдарга биз кандай жардам бере алабыз. Ушул 3 вопрос качан гана чогуу иштегенде гана анан кийин бир жетишкендикке жетебиз деп ойлоп, бул жерде жергиликтүү бийликте чоң комитеттер бар, шаардык администрация, областный администрацияларында именно ошол биздин улуттарга, ошол Урал жергесинде жашап жаткан 160тан ашуун улуттарга, улуттун өкүлдөрүнө аябай жакшы көңүл бөлүнүп келет. Ошого чейин алар менен биз тыгыз иштеп келебиз. Эми азыр жаштар келди, жаштардын идеясы, баягы проект жазып, гранттар бар. Владимир Владимирович Путин дагы белгилеп кеткенде ошол чоң бир президентский фонддон дагы акча каржылоолору бар. Эми ал фонддорго биз жакшы проектти, бул социальный проект, бул деген ошол кыргыздардын Екатеринбург шаарындагы адаптация болуп кетиши үчүн бул чоң салым кошо турган проект экенин көрсөтүп, аны далилдейбиз. Ошол далилденгенден кийин анан бир грантовый жардамды алабыз деп үмүттөбүз. Андан сырткары ага чейин грантты качан утабыз деп карап отура бербейбиз. Биз азыр эле уже жумуштарды баштадык. Бизде көптөгөн намысчыл кыргызмын деп аябай көкүрөгүн көтөрүп, кыргыз үчүн жанып күйгөн биздин эр азамат мырзаларыбыз бар. Ошол мырзалар Таганский риядта иштеген көпчүлүк басым, ошол Таганский риядта өз ишкерлер баары соодасын жасап келишет. Ошол соодагерлер менен чогуу эле ошол биздин балдар үчүн бир жакшы иштерди алып барабыз деп чечтик. Ал деген уже башталды жумуш.